Чоочун үй бүлө, чытырман токой деген сыяктуу, сыртынан караганда баары бактылуу жашап жаткан сыяктуу, бирок анын ичине кирип аралашсаң же сырдашсаң, анын үй бүлөсүнөн көрө сенин жашап жаткан жашооң эң мыкты деңгээлде экен. Ошол себептен өзүңдүн жашооңо шүгүр кыл да, анан калгандарына сабыр кыл. Андыктан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир үй бүлөдө муъмин эркек күйөөсү муъмин аялынын жарыбаган жаман мүнөзүнө нааразы болуп талагын берип жибербесин. Бир аз чыдасын. Бир аз чыдагандан кийин кечеги жагымсыз болгон жаман жат көрүнүш кылык жорогун Аллах таалам ал аялдын дагы бир жакшы мүнөзү менен өз күйөөсүн курсан кылып коет. Болгону чыдоо керек. Карабайсызбы? Сабыр кылсын деп атат. Сабыр кылсын. Сабырдын аркасында бир ийгилик бар, бир жетишкендик бар, бактылуу жашоо бар. Болгону кичине чыдап коюш керек. Болгону кичине эле чыдап коюш керек.